Кадамжайда жол кырсыгынан аял 4 айлык наристеси менен каза болду. Ош Баткен Разаков унаа жолундагы кырсыктан 1 аял жана 4 айлык ымыркай каза болуп, дагы 7 адам жабыркады. Кырсык кечинде Кадамжай районунда болгон. Hyundai Sonata менен Volkswagen Golf сүзүшкөн. Жабырлануучулардын үчөө райондук оорукананын реанимация бөлүмүндө оор абалда. Мындан сырткары дагы бир үрөй учурган 3 жашар кыздын өмүрүн алган кырсык бүгүн саат 13:00 чамасында Токмок шаарында катталды. Volkswagen Polo унаасынын айдоочусу жөө адамдар өтүүчү жерде турган аялды жана анын 3 жашар кызын сүзүп кеткен. Кырсыктын натыйжасында кыз көз жумган. Бийлик 2026 жылы өлкөдө өтө турган дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрө баштады. Министрлер кабинети уюштуруу комитетин түздү. Төрага болуп Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дайындалды. Комитеттин мүчөлөрү оюндарды өткөрүүнүн планын иштеп чыгып, эрежелерди жана жоболорду бекитип, чыгымдардын сметасын түзүшү керек. Бишкектеги жаңы Ош базарынын курулушу уланууда. Жаңы соода базар комплекси үчүн аэропорт трассасынын боюнан Достук айылынын тушунан 30 гектар 61 сотый жер бөлүнгөн. Буга чейин подряддык уюмдун өкүлдөрү ишкерлер үчүн соода жайлары жабдыла турган 9 чоң павильон куруу пландалып жатканын билдиришкен. Соода борборуна жүктөрдү жер төлөдөн 1 жана 2 кабатка көтөрүү үчүн лифттер орнотулат. Республикалык инфекциялык ооруканада бейтаптардын көп агымы катталып, бейтаптар коридорлорго жаткырылып жатканын башкы дарыгердин орун басары Нургүл Молдалиева билдирди. Ал белгилегендей, оорукана 500 орунга ылайыкташкан. Бирок учурда 606 бейтап дарыланып жатат. Буга чейин Саламаттыкты сактоо министрлиги кыш келиши менен ОРВИ оорусу күчөгөндүктөн ооруканаларда бейтаптардын агымы көп болуп жатканын билдирген. Бишкекте жолдорду кардан тазалоо жана туз себүү иштери жүргүзүлдү. Бишкекте тазалык муниципалдык ишканасы ИИМдин патрулдук милиция башкармалыгы менен биргеликте түн ичинде Борбор каланын жолдоруна кардан тазалоо жана туз себүү иштери болду. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, 8 январь күнү саат 9:00 карата 246 тонна техникалык туз сарпталган. Бишкектин негизги аянттары менен көчөлөрүндө митинг пикеттерди өткөрүүгө салынган тыюу кайрадан узартылды. 1 май райондук соту митингтерге болгон чектөөнү 2025 жылдын 1 январынан 31 мартына чейин узартты. Эске салсак, чектөөлөр 2022 жылдын март айынан баштап эле узартылып келе жатат. УКМКнын кызматкерлери Ош облусундагы 32 гектар жерди мамлекеттин менчигине өткөрүштү. Буга чейин атайын кызмат кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу жана уюшкан кылмыштуу топторду каржылоо фактылары боюнча кылмыш ишин козгогон. Ишти кароонун жыйынтыгында жер тилкеси мамлекетке менчикке өткөрүлдү. Жердин сметалык баасы 500 миллион сомду түзөт. Кыргыз, Өзбек, Тажик премьер-министрлеринин жолугушуусу өттү. Кыргызстандын Минкап төрагасы Адылбек Касымалиевдин, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповдун, Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзоданын 3 тараптуу жолугушуусу болду. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы жарыялады. Белгилей кетсек, 3 өлкөнүн премьер-министрлери чек ара маселеси боюнча сүйлөшүү өткөрөөрү белгилүү болгон. Президент Садыр Жапаров унаа салыгын толугу менен алып салуу боюнча тапшырма берип, тиешелүү жарлыкка кол койгонун билдирди. Мен унаа салыгын толугу менен алып салуу боюнча тапшырма берип, тиешелүү жарлыкка кол койдум. Мындай чечим күйүүчү майдын ар бир литринен 1 сомдон чогултууну караган жол фонду жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр күчүнө киргенине байланыштуу. Автоунаалардан салык алынбайт. Анын ордуна 1 январдан тарта унаага куюлган бензин же дизелдик майдын ар бир литри үчүн 1 сомдон алынат. Ошондой эле 2025 жылдын 1 январь чейин автотранспорт салыгын төлөбөгөн жарандарды салыктан бошотууну тапшырды. Андай карызы жоктор абдан көп экени белгилүү болду. Мамлекет үчүн чоң кыйынчылыктарга карабастан биз ушундай чечимге келдик, деп айтылат мамлекет башчынын билдирүүсүндө. Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасындагы салыктар тууралуу билдирүүсүндө ЭТТН боюнча жумушчу топ түзүлгөнүн жазды. ЭТТН боюнча жумушчу топ түзүлдү. 1 айдын ичинде сунуш менен келишет, деп жазды президент. Ак өргө жаңы конушундагы курулуп жаткан имараттын 15 батиреи мамлекетке кайтарылганын УКМКдан кабарлашты. Жалпы аянты 897 чарчы метр, баасы 89 миллион 367 миң сом деп бааланган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча, учурда жер астындагы унаа токтотуучу жайы бар 10 кабаттуу имарат курулуп жаткан, 20 сотык жер мыйзамсыз алынган.